25 апрелде Орусиянын Комсомольск-на-Амуре шаарында кыргызстандык студенттер Асылгүл Макенова менен Карима Иманкулованы унаа сүзүп кеткен. Кыздарды Toyota Saxit үлгүсүндөгү унаанын 65 жаштагы айдоочусу сүзгөнүн жергиликтүү медиа жазды. Андагы маалымат боюнча унаа катуу ылдамдыкта келе жатып, кыздарды жөө өтмөктөн сүзгөн. Учурда айдоочу кармалдыбы жокпу? Орус полициясы бул боюнча маалымат берген жок. Бир гана Комсомольск прокуратурасы бул боюнча текшерүү баштаганы айтылат. Учурда кыздардын абалы оор. Карима эми гана өзүнө келсе, Асылгүл 4 күндөн бери реанимацияда. Асылгүлдүн эжеси сиңдисин унаа коюп кеткенин 27 апрелде уккан. Дем алыш күнү, воскресенье күнү уктук. Эртең менен ошол жанында жаткан кыз реанимациядан эсине келгенде врачтар телефонун берип, жанындагы жакындарыңарга чалгыла дептир. Ал апасына чалыптыр. Апасы менен таанышпыз да, биз чогуу кетирип аткандан кийин кыздарды. Апасы келип айтты, ушундай экен, экөө тең реанимацияда экен деп. Андан кийин врачтын номерин таап, врачка чалдык. Мен сиңдимдики Асылгүлдүкү боорунан операция болду деди, башынан операция болду деди. Андан башка да көрөбүз деп койду, убакыт керек деп эле ошентип. Бооруна кандарын тазаладык, бооруна кан угуп калыптыр деди. Деп ошентип биз врач менен эле байланышып атабыз 6 саат сайын, башка эчтеке маалымат жок. Мен келбей тургула реанимацияга баары бир киргизбейбиз дейт, бирок мен 4-түндө учуп кеткен атам мен. Жанына барганга, жанында эч ким жок. Ал эки кыздын тең жанында эч ким жок болот. Кыздар экөө тең 21 жашта, Карабалта шаарынан болот. Комсомольск техникалык университетинде 3-курста окуп жаткан. Медиа хаб Кариманын тайнесине дагы байланышып, кыздын абалын сурадык. Мага чалды, эте менен анткени бир күн кеч эмеден номурда связьта жок болупту да, анан эте менен саат бизди 7:05 мүнөт өткөндө чалды. Мамасына андан мурун жазыптыр, мама, мы попали аварияга депчи, мы лежим реанимацияга дептир. Анан врачы сүйлөптүр кызымачы, мамасына. Мен анын тайнеси болом да. Анан сүйлөшүп эле, мама ушинтип авария болгон турбайбы эле, анан ысычуу болуп калдык. Ошо машина коюп кетиптир да, анан булар бир сутка жатышыптыр, өзүнө келебей, анан келгенден кийин анан чалып айтып атты. Анан ошо кызым менен мындай сүйлөшүп атам, бутуна тисесинен ылдый жагы экен, жаракабы же сыныкпы, врач эчтеке деп бизге айтпай жатат. Бир номурларды берет, чалсам албайт. Жакын жери болсо жүгүрүп барат элем, же жете албайм, эмне кыларымды билбей отурам. Бул белинен кетиптир, белинен анан тиседен ылдый экен, ошо гипс салып жатат. Тартып жөнөт десек жөнөтпөй жатат. Анан чекеси бу жери зеленко сүйкөнүп турат, маңдай эмесичи. Анан аялдагы шоппу же мындай сыйрылганбы десем айтпай жатат. Студент кыздардын абалы боюнча Тышкы иштер министрлиги 29 апрелде маалымат таратты. Мекеме учурда Кариманын абалы туруктуу, аң сезими жайында жана туугандары менен байланышканын, ал эми Асылгүлгө шашылыш операция жасалып, башындагы уюган кан алынып, абалы оор экенин билдирди. Ошондой эле бул окуя боюнча Орусиянын кылмыш жаза кодексинин 264-беренеси, тактап айтканда, жол кыймылынын коопсуздук эрежелерин жана транспорт каражаттарын пайдалануу тартибин бузуу боюнча кылмыш иши козголгону маалымдалды. Сиз медиа хабты көрдүңүз, комментарий жазыңыз, видеону бөлүшүңүз.